атаңдын машинасы бар экен, чоң энеңдин саан уyu бар экен деп балдарга жөлөк пул берилбей атат. Ал ага эмне үчүн ушундай болуп атат? Мына ушуну бир акыл калчайлычы деген маселе болуш керек да. Эгерде бийликтин ариети болсо, намысы болсо, кадыр баркы болсо, алар чакырат. Эгерде күчү болсо, акылы болсо, бирок бийликтин тегерегинде бүгүнкү күндө жалаң бир жагдайды түшүнбөгөн, кырдаалды түшүнбөгөн, сабатсыз инсандар келип калгандан кийин алар менен сүйлөшүүнүн не пайда? Алар сүйлөшүүдөн качат. Мүмкүн болушунча качат. Себеп сыртта жүргөн оппозиция алардын интеллектуалдык потенциалы абдан жогору. Мейли эл аралык саясат болсун, мейли экономикалык саясат болсун, мейли социалдык саясат болсун, потенциал абдан күчтүү. Ошондуктан алар жолугуудан коркот. Себеп өздөрүнүн чабал экендигин көрүп турушат, сезип турушат. Жанагы парламенттеги оппозиция деп айткан болсоңуз, парламентте оппозиция жок. Канча жолу айтып атам, мен оппозиция жок. Оппозиция өзүнүн жеке көз карашы менен чыгат, экономикалык программасы менен чыгат, социалдык программасы менен чыгат. Аларга кайсы кишинин өкмөт жетекчилигине сунуштаса 99,9% колдоп берип атпайбы. Демек, алардын өзүнүн көз карашы жок. Алсыз дагы, арсыз дагы ошол бүгүнкү өкмөт эмнени сунуш кылса, ошону менен макулбуз деп эптеп, эмне болгон кезде дагы ошол мындай бир столго чакырганда четинде калып калбасак, ошо столдун четинде отуруп калсак эле болду деген саясатты карманып жүргөн азаматтар бүгүн. Аларды оппозиция деп айтканга эч ооз да барбайт, жашоонун өзү дагы ага мүмкүнчүлүк бербейт. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүгүн коомчулук оппозициялык көз караштагы саясатчыларга көбүрөөк ишенет. Алар чындыкты айтып жаткандай болуп, чын эле бүгүн социалдык жактан, моралдык, материалдык жактан да сиз өзүңүз айтып жүргөндөй бир жылы сөзгө дагы муктаж болгон элибиз. Ошол чындыкты, оппозиция чындыкты айтып жаткандай болуп, аларга көбүрөөк ишенип, алардын сөзүн көбүрөөк тыңшашат. Ага карабастан ошо бүгүнкү биздин өлкө башчы, буга чейинки өлкө башчылар деле өздөрү оппозицияда жүргөндө сиз айткандай кур сөздөрүн айтып туруп эле бийликке барганда эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, ошол ажыдары болуп кетип атабы? Эч кандай бир диалогторго барышпайт. Эртең эгерде сиз президент болуп калсаңыз, эмне күтсө болот эле? Эми ушу салыштырууну мен өткөндө да айттым. Салыштырып жүрүп тажатып бүттү кыргыздычы. Муну карабайсыңар, бул деле ушундай болуп жүргөндө мындай болбоду беле. Эмнеге салыштырбайсыңар? Мадумаров 20 жылдан ашык саясатта жүрөт дагы 20 тыйын мамлекетке зыян келтирбеди деп эмнеге салыштырбайсыңар? Сөзсүз түрдө жаман киши менен салыштырасыңар да. Мына Акаев айнып кетти, Бакиев бурулуп кетти, Атамбаев айнып кетти деп эле ушундай болуп салыштырып жүрө бересиңер. Жеке инсан, ар бир инсан өзүнчө бир мамлекет. Эгерде алар башынан баштап эле ой пикири, дүйнө, руханий баалуулуктары, байлыктары ошондой болгон болсо, ал кишилер демек керемет жанагы чүмбөттүн аркасында, масканын аркасында жашынып келген. Чыныгы жүзүн жашырып келишкен. Жеткен жерге жетип алгандан кийин айтышып атпайбы? Азыр деле айтышат мага. Алдап кое бербейсизби элди? Мына башкалар алдап эле келе атпайбы? Сиз эмнеге алдабай атасыз? Мен элди алдасаң, бир алдайсың, эки алдайсың. Бирок кыргызды чексиз алдасаң боло берет. Алдана берет. Мына эртең эле кайра эттин аркасынан, башканын аркасынан кетпейбиз дегендер шайлоо башталган эле кайра эле ошонун аркасынан кете берет. Бул маселе жок. Бул бир оору маселе бул. Жаратканды алдагандан коркуш керек. Мына шайлоо башталаары менен не деген убадаларды беришет. Бирок карасаң ошолордун түн уйкусу төрткө бөлүнүп, убадаларыбызды аткара албай атабыз деп арыктап кеткен кишини көргөн жокмун. Зыңкыйган бойдон жүрүшөт. Эмнеге? Сезим жок. Санаа жок. Карасаң каткыр күлкүлөрү таш жарат. Өңдөрүн, жүздөрүн караган болсоң, бир дүйнөдө жок мамлекеттерде жашап аткандай жүрүшөт. Өткөрүп аткан тойлорун карагыла. Бул ички дүйнөсүнүн мындай бир кыйналбаганынан кабар берет. Эзилбегенинен кабар берет. Ошондуктан адамды тандап алыш керек. Ал бийликте эмеспи, кандай жагдайда болгондо керемет сөзүбүз бар го. Барга көппөй, жокко чөкпөй. Керкейгенге керкейгин көптөн түшкөн пир эмес дейт, ийилгенге ийилгин баалап берген кул эмес дейт. Мына ошол сыяктуу руханий жан дүйнөсү бай. Банкасы бай эмес, чөнтөгү бай эмес, капчыктуу эмес, руханий дүйнөсү бай инсанды тандап алмайынча, Кыргызстандын көргөн күнү, көргөн шору ушул бойдон кала берет.
ушул жакшы адамдар оппозицияда жакшы көрүнүп анан бийликке барганда унчукпай калат деген элдин оюнда туура түшүнүү керек. Анткени алар деген оозу күйүп калды. Бүгүнкү күндө айран дүүлөп. Мисалы үчүн сиз деле ошол Турцияда бийлик өкүлү болуп иштеп турганда мындай силер мага кечирип койгула да. Кечирип койгула да. Кечирип койгула да. Турциядан жазгандагы менин катымды окуп көргүлөчү. Бүгүнкү кыйкырып жүргөндөрдүн бирөө ошонун 10дон бирин айта алабы? Айта албайт. Айта албайт. Жаза да албайт. Силер карап көрбөйсүңөр. Эмне деген сөздөрдү жазып атам мен? Биринчиден, экинчиден, мен эч кандай бийликте болгон жокмун. Мен 2009-жылы кеткенмин бийликтен. Мына 8 жыл болуп атат. Бир күн да бийликте иштеп көрө элекмин. Мына сабатсыз дегендин белгиси ушул да. Бир жерде иштеп атсаң эле, бийликте иштеп атса керек. Бийликтин 3 эле бутагы бар, карындашым. Сот бийлиги, аткаруу бийлиги, анан мыйзам чыгаруу бийлиги. Анан кайсы тармагында иштедим мен? Эл аралык уюм бул бийликтин бир да бутагына кирбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, келип ошол мезгилдеки берген интервьюларымды чыдабай кетип жазган макалаларымды окугула да. Тилекке каршы кыргыз жазуучу журналисттери бүгүнкү күндө өзүнүн макаласынан башканы окубайт да, көрбөйт да. Ошондуктан билбейт эмне болуп аткандыгын. Стамбулдан жазган кат деген макаланы мүмкүнчүлүгүңүз болсо бир сыйра окуп койсоңуз. Макул. Мүмкүн ал жөнүндө дагы бир өзүнчө эркин тема кылабыз. Бүгүн ушул жана сиз өзүңүз айткан Фейсбукта же болбосо ушул элдер менен баарлашканда элдин арасында жок дебейбиз, бар көпчүлүк адамдар бүгүн сизди өлкө башчысы катары көргүзгү келгендер, ошо сиз айткандай кылыч менен катуу тартип менен элди башкарып бир калыпка келтириш керек деп сиздин ой пикириңизге кошулгандар көп. Мына бүгүн мен сиз менен маектешип атып, бир эле журналисттин, бир эле менин берген суроомо ушунчалык сиз эме болуп калыптырсызбы, журналисттердинчи суроолорунан же тажагансызбы, же ушунчалык бир кандайдыр бир жакпаган мааниде мамиле кылып калыптырсыз да. Анан кийин эгерде сиз менин суроом эле ушунчалык бир раздражение болуп ушинтип атасыз, өлкө башкарганды келгенде кандай болот? Же анда өзгөрүүлөр болобу? Же анда көбүрөөк жоопкерчилик болобу? Билесизби, биринчиден кызмат кишини тарбиялайт. Бул бир жагы. Экинчиден, баягы эт менен челдин ортосунда жүргөндөр менен сүйлөшүп жүрүп силер көнүп калгансыңар да. Эмне десеңер да мылыйып, күлүп, ырсайып, силерге жагынып, желкеңерден таптап, мактап, момпосый бере коюп, мен андай кишилерге окшогум келбейт. Биринчиден. Экинчиден, кээ бир жерлерге каттуу жооп берип атканым, 101-чи жолу жооп берип атканыңда сөзсүз түрдө кыжырың кайнайт. 101-чи жолу жооп берип атканда. Эненин мээриминен өткөн мээрим жок балага. Эне дагы балага 2 жолу бир сөздү кайталаганда 3-чүсүндө кыйкырат. Ага мээ керек иштетиш үчүн, мындай салыштырыш үчүн. Анан жанагы мен көрүп атам, кээ бир силер мындай бир айланчыктап тегеректеп жүргөн саясатчылар, алар күлө берет. Алар эч кимди капа кылбайт. Аларда сезим жок. Аларда бир гана максат бар. Ушул жылмайып гана, күлүп гана, сыртка чыккандан кийин, эшикти жапкандан кийин териңди сыйырып алат. Түшүнүп атасызбы? Териңди сыйырып туз куят. Бирок элге чыкканда күлүп, тишинин агын көрсөтүп, анан эл дагы карап алып, ой, жакшы, аябай токтонуп калган экен. Мындай бир оор басырыктуу экен, акылдуу сөздөрүн айтты деп. Мына эл ушинтип бир кандай десем, аябай жакшы бир алданат да. Сырткы кебетесине көбүрөөк карайт. Ички мазмунуна, маанисине карабайт. Сиз деле жанакы айтып атпайсызбы? Менин суроолорум ушунчалык, сиздин суроолоруңузга эмес. Ошол суроолорго берген жоопторго түшүнбөй атканың арага. Анан бир айдан кийин кайра чакырасыз, бир айдан кийин ушул эле суроолор кайра келет. Анан кандай дейсиз дегениңди анан карап туруп эмне дешиң керек? Эмне деп жооп беришиң керек? Күлүш керекпи? Айнанайын, аябай жакшы. Абдан жакшы суроо болду. Абдан жакшы. Мен 103-чү жолу кайталап коеюн деп туруп, күлүп туруп кайталаш керекпи? Аны үчүн адамдын ичинде мындай бир
кандай бир баары бир деген бир мотор болуш керек да. Ысыкпы, суукпу, баары бир. Мына ошондо анан жылмайып силерге жагымдуу жүзү менен сүйлөп берсе, анан силер дагы эрип жылмайып каласыңар. Жакшы сөз болду, жакшы маек болду деп. Кеп анда эмес. Кеп эмне сөз айтылып атканда. Суроону чу деп баштаганыңызда эле мен эмне менен бүтүрөрүңүздү билген үчүн мындай кайнайсың да. Белгилүү да. Кызматка барганда дейсиз, мен атам раматылык ушундай бир жакшы сөз айтат. Адамдын жүзүндө каары, жүрөгүндө мээри болуш керек деп, жетекчинин. Айланайындар деп туруп териңерди шылып аткан болсо дагы күлүп бизден айланып атат деп отура бергиле. Эгерде кабак түшүп, мындай ичинен чын дили менен сүйүп турган болсо, аны сезбейсиңер. Ошон үчүн көрпенде, ошон үчүн баягы чийки сүт эмген пенде деп коет да. Ага көңүл бурбаш керек, таарынбаш керек. Мен айтайын деген, сиз бүгүн максат кылып көздөп жаткан өлкө башчылыгына барганда, мендей журналисттен бир эмес 100 болот. Ушул суроону 100 берет, 100-дүн 100 башка ою болот. Ошонун бардыгына мындай көтөрүмдүү болуш керек деген. Менин азыр Facebook'умду ачсаңыз, менде бир 200-300 суроо турат. 200-300 суроо турат. Сиз ойлоп атасыз го, журналисттердин гана суроосуна жооп берет деп. Мен көчөдө жолуккан, ашканада чай ичип отурганымда жолуккан ар бир кишиге жооп берем. Ошол ашканада чай ичип отурганда кээ бир жаш жигиттер, кыздар келип, мен деп көкүрөк кагып жүргөн саясатчыларга караганда, мен деп көкүрөк каккан журналисттерге караганда маанилүүрөөк, тереңирээк суроолорду беришет. Мен күндө эң эле болбоду дегенде ошондой бир 200-300 суроого жооп берип жүрөм. Баарына чыдап жүрөм. Маегибиздин соңунда мен акыркы суроом, мындан мурда сиз президенттик шайлоого барганда, жогорку кеңешке шайлоого барганда, парламенттик шайлоого, көп учурда сиздин добушуңуздун урдалганы, сиздин партияңыздын добушунун урдалгандыгы жөнүндө ортого оюңузду, пикириңизди айтып, нааразы болгон учурларыңыз көп болду. А эмнеге бүгүн деле кайра эле ишенип, бүгүн кайра деле ошол меники урдалбайт, мен жеңем деген бир жакшы үмүттө кетип жатасыз? Мен 2 жолку, мунун алдындагы 3 жолку шайлоодо айткам, мыйзамдуу, дагы бир жолу мыйзамдуу деп. Мыйзам талаасынан кылдай кыйшайбайбыз. 3 жолу кылдай кыйшайган жокпуз. Бул жолу кепилдик барбы сиздин? Бул жолкусунда кепилдик жок. Мен тескерисинче айтам, мыйзамдуу жол менен Кыргызстанда бийлик алмашпайт. Алмашуу мүмкүн эмес. Мыйзамдуу жол менен шайлоо өтпөйт. Ачык айтышыбыз керек, эгерде мыйзам бузулган жерде ошого жараша аракет жасайбыз. Эгерде бийлик мыйзамды одоно түрдө бузуп, билгенимди жасайм деген болсо, ага тикеден тике каршы чыгабыз. Кандай ыкма болсо, ошондой ыкма менен каршы чыгабыз. Чыгасызбы? Эл деле менден ошону талап кылып атат. Сизди колдоп эле келатабыз, сизге добуш берип эле келатабыз. Добуш урдалып эле баратат. Чечкиндүү аракет жасайсызбы деп атат. Чечкиндүү аракет жасалат. Чечкиндүү аракет жасалат. Эмне болсо ошол болсун. Бул адамдын ички кандайдыр бир каалоосу эмес. Мусулманчылыкта да айтып атат. Эгерде арам нерсе болуп атканын көрсөң, колуң менен токтот деп атат. Адилетсиз нерсе болуп атса, колуң менен токтот дейт. Колуңдан келбесе, тилиң менен токтот деп атат. Биз тил менен токтотконго аракет кылдык, бирок түркөй бийликке ал таасир кылбайт экен. Эми бийлик кандай аракет жасаса, дал бийликтин аракетине жараша аракетти жасаганга мен жеке өзүм даярмын. Маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Алдыга койгон максатыңыз ишке ашсын демекчибиз. Мындан ары биздин көрөрмандар, угармандар тарабынан дагы ушул бир суроолор кайталанса, сиздин Facebook баракчаңызга кирип, ошол жерде жеке өзүнө жазып, жеке жооп алсаңыздар болот деп айтканга мүмкүнчүлүк бар экен. Толук түрдө беришсин. Мага ар кандай суроолор берилет. Мен бардык суроолорго олтуруп алып өзүм жооп берем. Бизде ошол жарым жылга чейин бир гана жоопту берип жүрүп чарчатат да. Өзүңүзбү деп суроо берет да.
айланайын өзүм менден башка мен үчүн бирөө жооп бергенге эч кимдин укугу жок деп жооп берсем, чын эле өзүңүзбү деп кайра басат. Анан таптак эч нерсеге ишенбей калган. Видеоңузду көрсөтүп коесузбу деп коет. Анан видеоңду көрсөтүп коесуң. Макул, рахмат, өзүңүз турбайсызбы дейт. Андан кийинкиси жазат. Өзүңүзбү? Сен Эшматка жооп берсең, Эшматка жооп берген жообуңду Ташмат көрбөйт да. Себеп Ташматка сен өзүнчө жооп беришиң керек. Андан кийин Асанга, андан кийин Үсөнгө, андан Балтабайга, Тешебайга сен ар бирине жеке жооп бермең.